Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li hisoblanadi. China, Kyrgyzstan, Uzbekistan Railway Project. Железные дороги Китай, Кыргызстан, Өзбекистан. Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы. Бұл долбор Қырғызстанға эмне үчүн керек? 2000 жылдардан тартып коомчулукта маал менен табышмактууда, дымактууда Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темир жолу долбор тууралуу сөз козголуп келет. Долбор ичара талкууланып, жаңылыктарда айтылып, ар кандай айын кептер менен талаш тартыштардын чордонунда болуп турду. Ошентип көп жылдар күтүүдөн соң бул каттам идея эмес, реалдуу иш катары кайрадан кепке алынды. Андан бери эмне өзгөрдү? Эмне үчүн азыр? Эң негизгиси бул жолдун Кыргызстанга канчалык кереги бар? Бул темир жол бир караганда жөнөкөй гана инфраструктурадай көрүнөт. Бирок мунун артында улуттук экономикалык маселелерден тарта дүйнөлүк геосаясатка чейин абдан олуттуу маани жатат. Биз дал ушулар тууралуу сөз кылабыз. Бул чыгарылышта биз төмөнкүлөрдү талдап чыгабыз. Долбордун артында эмне турат? Эмне үчүн мынчалык көп талаш тартыштарды жана күтүүлөрдү пайда кылууда? Кыргызстандын эли үчүн эмнени өзгөртүшү мүмкүн? Жооптор таң калтырышы мүмкүн. Биринчи бөлүм. Соода кармашы. Дүйнөнүн негизги соода артериялары Малакка кысыгы, Суэц жана Панама каналдары, Түндүк деңиз жолу. Булар жөн гана картадагы сызыктар эмес. Булар дүйнөлүк экономиканын нерв тутуму. Алдыңыздарда дүйнөлүк сооданын картасы. Дал ушул каттамдар аркылуу күн сайын миллиондогон тонна жүктөр, жөнөкөй кагаз майлыктан тартып, iPhone, унаалар жана жогорку технологиялык жабдууларга чейин өтөт. Бул азыркы цивилизациянын күрөө тамыры. Соода тээ байыртан эле мамлекеттердин кубаттуулугунун өзөгү жана согуштардын негизги себеби болуп келген. Соода үчүн империялар курулуп, континенттер ачылып, деңизге чыйыр салынган. Ошол эле соода үчүн географиялык ачылыштар болуп, өнөр жай революциялары тутанып, армиялар жана флоттор түзүлгөн. Учурда экономикалык күч-кубат, логистика жана дүйнөлүк рыноктарга чыгуу өлкөнүн жакырланышын же гүлдөп өнүгүп өсүшүн аныктайт. Дүйнөлүк соода жолдору ким көзөмөлдөсө, дүйнөнү ошол башкарат. Соода жолдордун дүйнөлүк экономикадагы жана саясаттагы мааниси. Суэц каналы, Панама каналы, Малакка кысыгы. Булар картадагы жөн эле сызыктар эмес. Булар дүйнөлүк экономиканын өтө маанилүү артериялары. Алар аркылуу күн сайын жер шарында сатылган товарлардын 90% мунай, газ, тамагаш, кийим-кече, техника, жада калса тиш чукугуч сыяктуу майда нерселерде өтөт. Биз сатып алган нерселердин баары ушул тар бирок стратегиялык маанилүү пункттардан өтөт. Демек, бул каттамдардагы кенедей капыстык глобалдык силкинүүлөргө алып келет. Суэц окуясы бир тыгындан чыккан миллиарддаган жоготуулар. 2021 жылы Ever Given контейнер ташыган кемеси Суэц каналын жаап калган. Натыйжада саатына $400 миллион, күнүнө дээрлик $10 миллиард жоготуулар болгон. Мунайдын баасы алгачкы сааттарда 5%га көтөрүлгөн. Ал эми эң ири кагаз өндүрүүчү Suzano SA компаниясы 80 өлкөдө дарат кагазы түгөнүп калышы мүмкүн деп билдирген. Бир кеменин залакасынан дүйнөдөгү бардык жеткирүү чынжырлары ажырап кеткен. Бул бир нече түйүндөргө көз каранды болгон, дүйнөлүк экономиканын алсыздыгынын символу болуп калган. Ошондуктан жогорудагы дүйнөлүк соода жолдору планетанын ар бир жашоочусу үчүн өтө маанилүү. Ал эми өлкөлөр үчүн геосаясий карама-каршылыктарынын себептери болуп саналат. Түндүк деңиз жолу, жаңы каттам, жаңы күрөш. Орусия менен Кытай түштүк каттамдарына альтернатива боло турган Арктик аркылуу Түндүк деңиз жолун илгерилеп келет. Артыкчылыктары олуттуу. Суэц аркылуу 24 000 чакырымдын ордуна 15 000 чакырым, 40 күн жол жүрүүнүн ордуна 20 күн. Эгер бул жол толук кандуу ишке кирсе, анда аю менен ажыдар дүйнөлүк логистикага жана соодага болуп көрбөгөндөй таасирин тийгизет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул күрөшкө кандай катыштыгы бар? Борбор Азия аркылуу өтүүчү темир жол бул жерде тиешеси жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок чындыгында ал бардык нерсенин борборунда турат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбору деңиз каттамдарына альтернатива. Бир алкак, бир жол демилгесинин бир бөлүгү.
Кыргызстан жөн гана транзиттик аймак эмес, стратегиялык өнөктөш болууда. Кыргызстан мындан кандай пайда көрөт? Бул долбоорго катышуу дүйнөлүк рыноктарга айланма жолдорсуз жана тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. 21-кылымдын негизги логистикалык тутумуна кошулууну шарттайт. Өлкөнү регионалдык транспорттук жана соода хабына, Борбор Азиядагы экинчи Дубайга айландыруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кыргызстан жөн гана темир жолду эмес, экономикалык өсүштүн, саясий көз карандысыздыктын жана эл аралык таасирдин куралына ээ болот. Жыйынтык. Дүйнөлүк соода бул жаңы доордун геосаясаты. Ким каттамдарды курса, ал империяны курат. Ким жол салса, ал эрежелерди аныктайт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул Кыргызстан жөн гана катышуучу болбостон, лидерлик позицияны ээлей турган жаңы дүйнө түзүмдүн пайдубалына кыналган кыш. Бул тарыхый мүмкүнчүлүк. Экинчи бөлүм. География. Бул тагдыр. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын негизги соода жолу Казакстан аркылуу Орусияга жана Европага өтүүчү түндүк-түштүк кургактагы коридору олуттуу чектөөлөргө дуушар болууда. Өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү жана транзиттик өлкөлөргө болгон көз карандылык каттамды туруксуз жана алсыз кылууда. Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган экинчи негизги багыт Ош-Эркештам Кашкар Уна жолу бийик тоолуу ашуулардан өткөндүктөн өткөрүү мүмкүнчүлүгү чектелген. Мындай географиялык жана инфраструктуралык маселелер башка багыттарга да мүнөздүү. Эксперттердин баамында Кыргызстан транзиттик потенциалынын 20% гана пайдаланып, жыл сайын 100 миллиондогон доллар жоготот. Үчүнчү бөлүм. Ишенимдүүлүк жана чечкиндүүлүк. Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан 30 жылдан бери биринчи жолу темир жол долбоорун ишке ашырууга саясий даярдыкты 2022 жылдын 15 сентябрында Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинде кол коюлган 3 тараптуу келишим аркылуу бекитип, расмий тастыктады. Бул пландаштыруудан курулушка өтүү практикалык фазасынын геосаясий сигналы болду. Техникалык экономикалык негиздеме 2024 жылы иштелип бүтүп, 2025 жылы Торғар Жаллабад жер тилкесинде курулуш иштери башталат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол каттама. Темир жолдун жалпы узундугу 523 чакырым. Бул Кытайды Борбор Азия жана Европа менен байланыштырган негизги эл аралык жол. Каттамдын Кытайдагы бөлүгү 165 чакырым. Жол Кашкардан башталып Торғар чек ара өтмөгүнө барат. Кытай тараптын инфраструктурасы жарым жартылай даяр. Долбоордун эң татал бөлүгү Торғарт, Арпа, Макмал, Казарман, Жаллабад. Бул маршрут 3500 метр бийиктеги тоолуу аймактардан өтүп, 90 көпүрө жана 40 тоннель курууну талап кылат. Алгачкы ирет өлкөнүн чыгышын жана түштүгүн темир жол байланышы менен камсыздап, ички байланышты жана транзиттик потенциалды күчтөндүрөт. Бул каттам кандай пайда берет? Түндүк каттамга салыштырмалуу жол 1200 чакырымга чейин кыскарат. Жеткирүү мөөнөтү 20 күндөн 10 күнгө чейин кыскарат. Логистикалык чыгымдар 30% чейин арзандайт. Өзбекстан бөлүгү 50-70 чакырым. Кыргызстандын чек арасынан Анжиянга чейин өтүп, учурдагы темир жол түйүнүнө байланышат. Багыт батышка Ташкент, Казакстан, Европа, түштүккө Бухара жана Навай аркылуу Иранга жана Индия океанына. Аймактык жайгашуусу жалпысынан тегиз келип, курулуш иштери арзан жана ылдам жүрөт. Эл аралык жолдор менен байланыш. Ортолук коридор Кыргызстанга Каспий деңизине жол ачып, Азербайжан, Грузия жана Түркия аркылуу Европага чыгат. Жыйынтык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана регионалдык долбоор эмес. Чыгыш менен батышты, түштүк менен түндүктү бириктирген транспорттук артерия. Бул Кыргызстанды Евразиянын транзиттик түйүнүнө айлантып, экономика, экспорт жана эл аралык таасирин арттырууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эпилог. Бул магистраль президент Садыр Жапаров ишке ашырып жаткан эгемендүү өнүгүүнүн жаңы моделинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Долбоорду ишке ашырууда президенттин аракеттери жөн гана инфраструктура